Assalamu alaikum ekендештер, баарыңыздарды орозо айтыңыздар менен куттуктаймын. Жана бүгүн ушул орозо айтка карата арапа күндө чыгардык. Оңой жасалуучу борсоктун рецепти менен бөлүшөм. Жана ошондой эле бир эле камырдан кыргыз борсогун, казак бауырсагын жана шелпек, бизче куймакты чыгарсак болот экен. Дал ушинтип жасап көрдүк. Анда эмесе менен чогуу жасаңыздар. Эң алгач эле айранды алабыз. Домашний айран жылуу комната температурасында болсо жакшы. Андан кийин эле биз содабызды кошобуз. Эко реакцияга түшөт жана көбүрүп баштайт. Дагы да жакшы көбүрүш үчүн бир чекеге алып кое турабыз. Эми болсо унубузга тузубузду, сахарды, майды жана бир жумуртканы чагып жиберебиз да кошуп аралаштырып алабыз. Андан кийин гана биз жасаган кефирди же болбосо айранды кошуп камыр жууруп алабыз. Камыр жуурулганда өтө катуу эмес, бир аз жумшагыраак болуп, кичине колго жармашып турат. Дал ушинтип дагы бир кичине көтөрүлүү үчүн кое турабыз дагы. Бир аз тыныткан соң ушундай кылып төгүп алып, бөлүктөргө бөлүп коебуз. Мен 2 чоң зубала жана кичинекей 7 зубала туттум. Эң биринчи эле чоң зубалабыздын бирөөсүн алабыз да дал ушундай кылып жайып жукартып алган соң биз казак бауырсагын жасайбыз. Ал үчүн тоголок этишти дал ушундай кылып бөлүктөргө бөлүп, тоголоктуп, ашыкча болуп калган камырыбызды алып дагы зубала тутуп кое турабыз. Ал жумшарып калганда кайра жайып, кайра борсок кыла берсек болот. Андан кийин эле эми биздин кыргыз борсогун жасайлы. Дал ушундай кылып жукартып алдык жана бычак менен эле кесип 4 бурчтук кылып турап кое беребиз. Биздин казак бауырсактан бир гана ушул айырмачылыгы ушул. Мынакей видеодо көргөзүлгөндөй бир аз жукартып анан жайып койдук. Эми болсо биз куймактарыбызга, казакча болсо шелпектерибизге келдик. Дал ушундай кылып жукартып жайып алган соң аларды тыныктырууга койгондо бир аз бычак менен чекип коебуз. Борсокторубуз тыныгып жатканда биз газыбызга, казанга майыбызды куюп кызыта баштайбыз. Качан гана кызып калганда борсокторубузду салып, эки тарабын карап, ошондой видеодо дал ушундай кыпкызыл чоктой болуп сонун болгондо гана ала беребиз. Ага чейин өтө кызартпай алсаңыздар дагы болот. Андан кийин эле кыргыз борсокторунун деле дал ушундай эч кандай айырмасы жок. Ушундай кылып эле бышырып алабыз дагы. Аны дагы бир ичке алып кое турабыз. Мынакей биздин куймактарыбызга өчүрүп жетти. Эми буларды дагы чекесинен баарын бышырып алабыз. Видео узагыраак болсо кечирим сурайм. Мынакей эки тарабы тең биздин баардык борсокторубуз, бауырсактарыбыз, куймактарыбыз, шелпектерибиз баары даяр болду. Аябай сонун, берки дрожжи кошулгандай эле болуп, аябай сонун чыгат экен. Даамы да укмуш. Эгерде өзүңүздөргө карап, дагы сахарын көбүрөөк кылып кошуп алсаңыздар болот. Видеону акырына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Видеого лайк басып, башкаларга бөлүшүүнү унутпаңыз. Жана бизди колдоо үчүн комментарийга жакшы сөздөрүңүздү жаза кетсеңиздер болот.